Аламүйдүн районунун 5 күнгө айылынын тургуну Болот Шакиров чакан турак жайын 12 жыл мурун сатып алган. Башта бул тамда балдар кыздары жашап келген. 3 жыл мурун өзү көчүп келген, жайкысы салкын болгону менен кышкысын жылытуу өзүнчө эле машакатка турчу. Үй бетон жана бышкан кыш менен салынгандыктан күн салкындаса эле муздак болуп, ноябрдын башында эле от жагып, ага кошуп бөлмөлөрдү жылытуучу каражаттар менен ысытып келген. Жылда 5-6 тонна көмүр жагат элем. Ушул үйгөчө тынбай жагат элек, үй субайт эле анча. Терезелерибиз биздики жыгаштан эле. Мындай полдорубуз утепление, тышкы стеналарыбыз утепление эмес эле. Жылда от жагып, анан түнкүсүн биз обогревательдерди иштетип коет элек, эми көмүр өчүк болса деп туруктагандан кийин. Антпесең эртең мененге чейин биз үйдүн ичи мустак болуп калчу да. 10 градус жылуулукта болчу. Жаздан баштап турак жайын жылуулоо аракетин көрүп, энергияны туруктуу каржылоо долбоорунун негизинде банктан насыя алып жумуштарды баштаган. Каарманыбыз алгач үйдүн полуна 5 см калыңдыктагы пенопласт жаткырып, үстүн жыгач менен каптаса, шыбына ушундай эле калыңдыктагы базалит курулуш материалын жаткырган. Андан кийинки этапта терезе менен үйдүн тышын жылуулаткан. Анын эффективдүүлүгүн азыртан эле байкап жатат. Биз мисалы үчүн от жага элекпиз. Мына тоого жакын жерде үчүн бардыгы уже ушул соседтерибиз уже көмүр менен от жагышты башташкан. Биз жага элекпиз. Бул экономия биз үчүнчү. Үйдүн жылуулугу сыртка чыгып кетпейт экен. Ушул үйдүн ичинде сакталып тура берет. Азыр 2 тонна көмүр алып койгонмун, на всякий случай депчи. Эми кыш суук болсо, минусовой температура болсо, кичине поддержка кылып жагабыз. А так былтыркыдай кыйналганыбыз жок. Аталган долбоордун алкагында быйыл 70 тургун турак жайын жылуулоо үчүн каржылык колдоо алышкан. Энергияны жана ресурстарды каржылоо программасынын эксперти үйдү жылуулоодо сырттагы муздакты ичке өткөрбөй турган, ичтеги жылуулукту тышка чыгарбай турган курулуш материалдарын колдонуу электр энергиясын 50% чейин үнөмдөөгө болоорун айтат. Көмүр аз керектелип, абага бөлүнгөн улуу заттын көрсөткүчү дагы азаят. Биздин изилдөөлөр энергия аудит көрсөтүп атат, 200-150 андан да ашык киловатт саат пайдаланып атат. Ошону эле жылуулоо аркылуу, энергияны туура пайдалануу аркылуу жана мен айткан деңгээлге жеткизсек болот. Бул биринчиден айлана чөйрөгө зыянды азайтабыз. Климаттын өзгөрүүсүнө даярдык болот. Экинчи жагынан болсо, коомдук мекеме болобу бул мамлекеттин акчасын үнөмдөйт. Өзүбүздүн үйүбүз болобу, анда өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетти азайтууга шарт түзөт да. Адистер турак жайды жылуулоодо бардык талаптарды аткарууга басым жасалышы керектигин белгилешет. Үйдүн тышы менен терезелерди ысык муздакты өткөрбөй турганын алмаштырып коюу менен маселе чечилди дегенге болбойт. Жогорудагы 2 талапты аткаруу менен үйдүн ичиндеги жылуулук болгону 50% гана кармалат. Тажрыйба көрсөткөндөй, сырттагы муздак абанын басымдуу бөлүгү пол менен шыптан кирет. Жаңы технологиялар, жаңы маалыматтар, куруучулардын деле жакшы тажрыйбасы чогулуп калды. Имараттар энергияны азайтып деңгээлде пайдаланууга шарт түзүлгөн учурлар көп. Көп имараттар курулуп атат. Конечно, бул жерде маалыматтын жоктугунан же билбегендиктен эскиче тарбияланган адистер дагы жанагы кээ бир ошибкаларды кетирип, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калып аткан учур бар да. Бул ыкма турак жайларда гана колдонбостон, өндүрүш ишканаларына пайдаланып жаткандар дагы бар. Анын натыйжасында электр энергиясы үнөмдөлүп жатканы байкалган. Ал ортодо электр энергиясынын таңкыстыгынан улам улуттук электр тармактар ишканасы калкты жарыкты үнөмдөөгө чакырууда. Алдыдагы суукта электр жылытуучу каражаттарын ашыкча колдонуудан, көмөкчөрдөн трансформаторлорго, чубалгыларга күч келип, иштен чыгып калуу коркунучу жогору экенин эскертет. Жерлеринде биздин кызматкерлерибиз элдерге, элибизге, калкыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Учурдан пайдаланып, мен дагы бардык биздин керектечилерді электр энергиясын бул үнөмдөөгө чакырып кетмекмин. Ошондой эле бул биринчи кезекте кечки максимумда окуйбуз. Биз кечки саат 6-дан 9-га чейин билесиздер, багында электр жүктөмдөргө багындай жүк келген учурда бир керексиз шаймандарын убактылуу өчүрүп турганса, негизинен жакшы болмок. Улуттук электр тармактар ишканасынын маалыматында ноябрь айында электр энергиясына болгон керектөө белгиленген нормадан ашкан жок. Буга аба ырайынын жылуу болгондугу негиз болду. Калкты үзгүлтүксүз жарык менен камсыз кылуу үчүн жай бою подстанция, трансформаторлор оңдодон өткөрүлдү. Учурда Токтогуз суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард 555 миллион метр кубту түзөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.